Adalettүүлүк бардыгынын колунан келе бербейт. Ошол себептен. Бирок мындай бир башында айтпаган менен кийинчерээк бир айткан болсо деле ага деле макул. Анткени кээ бир учурда үй бүлө ата-эне түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул жанагы биринчи аялдын уруксаты жок үйлөнсө болот дегенди биринчи аялга билдирбей койсо болот деген бул туура эмес. Колдон келишинче билдирип, эки үй бүлө менен чогуу катташып жашаган албетте урматтуу бир тууганым жакшы. Ассаламу алейкум устаз дейт. Колго сыздоок чыгыптыр, суу тийгизсе болбойт экен, кантип гусул алса болот, таяммум алса болот. Эгерде ошол сыздоок чыккан жерде ошого суу тийгизбесе, сыздооктун үстүн таңып коюңуз дагы, таңуу кылып туруп, анан кадимкидей калган жердин баарын жууп келип туруп, ошол сыздоок болгон жердин үстүнөн жанагыдай кылып мындай бир сүртүп койсоңуз, ошол суулап туруп, мас тартып, мына ошол дагы дурус болот, урматтуу бир тууганым. Дары калганда дагы мына ушундай калган жердин баарын жууп, таңуунун үстүнөн сүртүп койсоңуз, колду суулап туруп, ошол иншаалла урматтуу бир тууганым жарай берет. Мына бул жердеги сурообузда менин эжем орустардын динине өтүп кеткен. Айтсак да, урушсак да болбойт. Кантип бул жолдон чыгарсак болот? Өзүмө жардамчы кылып иштетсе мага күнөө эмеспи дейт. Жок, күнөө эмес, бир тууган баары бир тууган жакшылык кыла беришиңиз керек. Анан даават айтып, ошону жанагы ал айтканда, сүйлөгөндө сөзсүз түрдө биздин динибизге кине коюп, күнөө коюп, ошол диндин айыптарын айтып сүйлөйт. Ошол учурда сиз ошонун башындагы шубха жана күмөн ойлорун жууп кетеринге аракет кылыңыз дагы. Анын көкүрөгүндөгү жанагы кейиткен, көкүрөгүн бир кыжаалат кылган суроолорго туура жооп алып берип, ошол эле учурда анын кармаган дининин туура эмес экендигин баяндаган бир маселе айтып бере турган болсоңуз, же ошол адамдарга жолуктурсаңыз, ошондо бардыгы жакшы болмок. Ал эми жаныңыз келип иштетиңиз, ага сиз күнөөкөр болбойсуз, бирок ошол динге даават кылып, таргип берип, ага даават кылуу аракетинде болсоңуз, бул жакшы маселе. Ясин сүрөсүн 41 же 70 жолу окуса тилеген максатына жетет деп китептен окудум. Мага түшүнүксүз болгон жери бул сүрөнү үзбөй окуш керекпи же 2 күнгө бөлүп окуса болобу дейт. Эми ошо Ясин сүрөсүнүн фазилети боюнча Ясин Курандын жүрөгү деген хадис бар, бирок муну кыз айтып аткандай хадис жок, бирок алымдардын тажрыйбасы. Балким кээ бир алымдар ушундай кылып, сиз айткандай кылып, ошондон кийин тилектери кабыл болуп кеткен болсо, ла ажаб, эч кандай таң калуунун кереги жок. Анан жанагы 70 окуп 41 жыл окуга дегени колдон келсе бардыгын бир окуган жакшы, болбосо бөлүп окугандан деле анын шарияты Аллаху алам бузулбаш керек деп ойлойм, урматтуу бир туугандарым. Андан кийинки биздин сурообуз биз 1 жылдан ашты бир үйдө жашайбыз, 2 башка жатабыз дейт. Жашаганыбызга 10 жыл болду. 3 балабыз бар. Мастурат жамаатка көп чыктык. Ортодо мухаббат жок. Көп аракет кылдык. Уруш талаш көп болот. Көзүм жетпей калды. Жакшы жашоого такыр көңүлүбүз калып калды. Аялым такыр өзүнүкүн бербейт. Айып менде деле бар. Кандай кылабыз дейт. Албетте бул өтө чоң трагедия, өтө чоң бир адамдын башына ооруткан маселе. Тамагым бүтүп атканы түз эфирге келгенден астын 1 саат сабакта болуп, лекциядан келатам. Ошол себептен бир азыраак тамагым бүткөндүгү үчүн кечирим сурайм. Молдоке, эмнеге тамагы бүтүп келип деп, балким мени айыптабайсыңар деп ойлойм. Бул аялдын өзүнүн сөзүн бербей койгондогусу, күйөөгө моюн бербей койгондогусу, көгөрүп өзүнүн билгенин кыла бергендегиси аялдын өзүнө эч убакта бакыт тартуулабайт. Аялдын көгү жер болот, эркектин көгү эр болот деген сөз бар. Ошондуктан аялдарга көктүк жарашпайт. Аялдарга ошол күйөөсү жаман көргөндү жаман көрүп, күйөөсү жакшы көргөндү жакшы көрө берсе эле, Кудай Таалам бардыгын өзүнүн ордуна алып келип коет, урматтуу бир тууганым. Анан антпестен туруп эле өзүнүн билгендигин бербей, уруш талаш кыла берсе, бул жакшы эмес. Бизге берилген өмүр саналуу өмүр. 60, 70, кээде 80, болбосо 90, ал дагы Турдакын Усубалиевдей болуп, дайыма төрдө жүргөн, жакшы тамак жеп, жакшы жүргөндөр чыкпаса, аны көпчүлүгүбүз ага жетпей эле өлүп кала турган болуп атабыз. Айтор өмүр кыска. Ошол кыска өмүрдү бактылуу болуп, бирибизди бирибиз сүйүп жашаган эмне үчүн болбосун. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга бир адам келип айтты: "Менин жубайым, аялым мага жакпайт. Мен аны менен ажырашкым келет" деди. Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты:
Sen ayalың жақпаған emen, anın sana jaga turgan başka bir kıyal jorugu, başka bir jakşı sıfat adattары бар dedi. Oşol adatı arkılуу ayalыңды bütünдөy jakşı көрүүгө hareket kıl деп айтты. Demek biz dagı jubaylarыбыз, erkekler ayalдар kүйölөрүn oşol jakşı жерин издеп tap, oşol jakşı jeri, jakşı kuluk мүнөзү arkılуу аны бүтünдөy jakşı көрүүгө hareket kıla turgan bolsok, oşondo bardыk orдуна келет. Эң эле jakşı misal ушунча ааламда сизди тандап турмушка чыгып, siz менен чогуу, sizge bala төрөп берип аткан ayal болгон болсо эмне үчүн аны жаман көрүш керек? Ошол эле учурда аялдар эркекти туура түшүнүп, ага жакшы мамиле кылса, ошол жанагыдай жакшы шо иншалла сөзсүз түрдө келет деген пикирди айтмакчымын мен. Эгер муктаж болсо бөйрөктү сатса болобу дейт. Аял адамдын денесинин мүчөсүнүн бардыгы сатканга арам, чач саткан арам, чач сатып алган арам, адамдын канын саткан арам, донору болуп аны кайрымдуулукка гана бериш керек. Ал эмес аялдын сүтүн дагы саткан арам, урматтуу бир тууганым, ага шарият жол бербейт. Адамдын денесин саткан арам, бөйрөк дагы арам. Бирок адамдын эки бөйрөгү болсо, ошону бир бөйрөгүн кайрымдуулук кылып берсе бекерге, мына ошол ал дурус. Ал эми эки мүчөсү жок, бир эле мүчө боло турган болуп, мисалы үчүн бир эле жүрөк болсо, анда мен өлгөндөн ушул жүрөгүмдү алып, мисалы үчүн эшматка же ташматка же башка бирөөгө кайрымдуулук кылсаңар макул десе, ага дагы макул, урматтуу бир тууганым. Ошондо гана туура болот. Ал эми мен сатып жиберем, мен бөйрөгүмдү сага саттым, анан мен өлгөндө, сен өлгөндө мындай, мен өлгөндө мындай деп бирнекелерин калтыра турган болгон такыр туура эмес, урматтуу бир тууганым. Адамдын мүчө сатылбаш керек, адам урматтуу маклук. Kimge jana kaysı meçitke bar dem saldırsa bolot deyt, meçitlerden bardığında dem salçılar var. Dordoy meçitinde Cumala cıvız var. Bordoyduk meçitte mınakey Alceride kim var Alceride? Alceride Abdülkadir Qarı var mınakey. Kasi meçitinde mına Nur Muhammed Qarıvız var. Kasi meçitinde misal üçün ошол Nur Muhammed Qarıvız andan sırtqarı. Aytır Kudayga şükür, uçuğuz kur emes. Birok eng jakşısı özünüz dem salsanız andan beter jakşırak bolot. Jatarda darat alıp kıvılan qara olturup, oң kolunuzdu, sol kolunuzu jinap turup, ошол жерге Fatiha ayatal kürsünü okup, Kul huvallahu ahad okup, Kul ya okup, Kul auzu bi rabbil falaq, bi rabbin nas'tardı okup, ошол денеңиздин колуңуз жеткен жердин бардыгына ушинтип үйлөп сүфтеп алып туруп ушинтип дем салсаңыз, мына ушул урматтуу бир тууган эң жакшысы болот. Ассаламу алейкум. Төшөктө аялы сол жагына жатыш керекпи дейт. Шарт деле эмес, сол жагына жата, оң жагына жата айтор. Кандай жатса дагы ошол ынтымак болгон болсо, ошол жетиштүү болот. Анем сол жагына жатсын дегени, ошол адамдар оң жамбаш менен уктаганда, аялы эгерде сол оң жамбаш менен жатып алса, нары карап калат деген ман. Ошон үчүн аял сол тарабында калса, эркек оң жамбаш, аял оң жамбаш уктаганда, ошол аял эркекти карап уктайт деген маани. Ал эми оң жамбаш менен оң жагына жаткызып алган болсо, анда аял нары карап, эркек аны карап калып, ошентип аял эркекке көңүл бурбаганда таасир калтырып, эркектин жүрөгү муздап калбасын, сүйүүсү бекем болсун деген эле тарис. Ассаламу алейкум ажике. Курбу кызым, мага дуа кылып кой, төрөгүм келет дейт. Кандай дуа кылам дейт. Азыр чогуу дуа кылабыз, сиз да колуңуз жазып турасыз. Кудай таалам ошол курбу кызыңызга жакшы перзенттерди берсин. Роббана хаблана мин ладунка зурриятан тайyiba innaka sami'u du'a bi rahmatika arhamar rahimin. Экинчи суроосу, Сириядагы туугандарга бизден кандай аракет болсун же кандай дуа кылабыз дейт. Кудайым ошолорго жакшылык берсин, жамандардан алыс кылсын, ошол жерде үйсүз калган, мекенсиз калган бир туугандарыбызга Кудай таалам өзүнүн жакшылыгын жеткирсин деп дуа кылып, ошондой бир аракеттерди кылсак, урматтуу бир туугам, жакшы болот. Эгерде биздин муфтият же болбосо муногу мамлекетибиз Сирияда качкындарга жардам бере турган бир шарттар түзүп берсе, ошолорго бир материалдык гум помощь жөнөтсөк дагы, гум жардам, материалдык жардам бул өтө жакшы болор эле, урматтуу бир тууганым. Балким ошол биздин тышкы иштер министрлиги барып кайрылсак, ошол жерден жанагыдай бир атайын бир эсеп чөт ачылынса, мамлекет өз ачып берсе, ошонун негизинде ошол жака биз мындай бир жардам берсек, албетте бул жакшы болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Чубак ажы, менин суроом мындай дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү жолдун оң жак бетинде басууда. Машинелер өткөн трассанын оң жагындагы тротуарга өтүү керекпи же сол жак тротуардан эле оңго жакында басуу керекпи дейт.
ошол мүмкүнчүлүк болгон учурда оң жак менен кеткен жакшы урматтуу бир тууганым, бирок андай болбогон шартта ошол жерде болгон тартип менен кетсек болот. Жолдун сөзсүз түрдө тротуар чоң жолдун жок, ошол жанагы сиз басып аткан жолдун этибарга алынат да. Сиз чоң жолдун оң жагындагы, сол жагында айырмасы жок. Сиз өзүңүз басып аткан жолдун оң жагында кеткен болсоңуз жакшыраак, эгер астыңыздан абушкалар же аялдар чыкпаса эле. Аларга жол берген албетте. Бул биздин мусулманчылык адебибиздин bir жакшылыгы деп айтсак туура болот. Эгер бала багып алсам, ал мага махрам болобу же бала катка жеткенде намахрам болуп калабы, өзүм төрөбөйм. Кантип багып алсам болот дейт. Эгерде сиз өзүңүз төрөбөсөңүз, бала багып алсаңыз, ошол балага эгерде сиздин бир тууган сиңдиңиздин эмчегинде сүтү болуп, ошону эмизип койсо, жок дегенде бир тамчы болсо дагы, ошону менен ал сиз ага бир тууган тайеже болуп калып, ага сиз махрам болуп каласыз. Анан эгерде эч ким сүтүн эмбесе, анда бул чоңойгондо намахрам болуп калат. Эми намахрам болгону менен баары бир ошол жанагыдай бир кадимки көчөдөгү мындай бир тууган апаларга бир кызмат кылганда эле кызмат кылса боло берет. Баккандык үчүн согуп аласыз. Анан кантип багып алсам болот деген жанагы жетим балдар үйүнө барып ошол жерден сурасаңыз, ошолор айтып берет. Бирок жанагыдай бир баланы сатып алам деген болбойт. Бала саткан арам, күнөө. Бала эмес, адамдын денесин, кырып койгон чачын саткандагы күнөө болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Ихлас сүрөсүн күнүгө эртең менен окуса болобу? Болот. Эртең менен, түштө, кечинде, качан кааласаңыз окусаңыз жакшы боло берет. Кимде ким Ихлас сүрөсүн жакшы көрсө, аны Кудай таалам өзү иншалла жакшы көрөт. Эгер күн такыр батпаган жер болсо, канча маал намаз окуйт, Аллах ыраазы болсун сизге дейт. Эгерде күн батпаган жер болсо, анда ошол жерде деле 5 маал окулат. Ошол эң жакын күнү батып түнү кирген, нормалдуу болгон, кадимкидей болгон жашоо шарты бар эң жакын жердин саатына карап намаз окуй берет. Менин иним 18 жашта үйлөнөм деп атат. Болобу? Болот, болмок турсун болот. Ошол үйлөнөм деп атканын өзү үйлөнгөнгө жарап калгандан кабар берет. Анан бирок ага айтыңыз, турмуштун ала куржуну бар, моюн касылганда катын алсаң отун ал, атты басаң ат менен кошо жат деген сөз бар. Ошол сыяктуу эле бул тиричилик деген болот деп үйрөтүш керек. Анан апамын пенсиясын карап отурам, атамын дыйканчылыгын карап отурам деген жакшы эмес. Алган адам ошол аялды багала турган болсо алгандыгы жакшыраак болуп эсептелет. Анан алсам үйгө киргизип алсам ошо менен бүтүп калат экен деген сөз дагы туура эмес. Наша, же сигарет, же насвай чексе гусул бузулабы дейт. Эгерде акылдан тайдырса, акыл бузулгандыгы үчүн даарат бузулат. Наша деген арам, нашанын бардык түрү, апиим, жанагыдай героин, хашиш, машиштагы аттарын билбейм, айтып ошонун бардыгы арам. Ал болбойт. Кээ бир намаз окугандар деле ошол болот экен деп чегип жүргөндөр, ичип жүргөндөр бар экен. Андан алыс болуш керек. Аны саткандагы арам, туура эмес. Ал жанагы медициналык бир жанагыдай бир препараттар аркылуу гана дары болуп келген болсо, анда бир жөн. Бирок ар ким өзүнчө өз бетинче колдонуусу бул жакшы эмес болуп эсептелет. Чубагажы мага дуа, батаңызды жолун багым ачылсын дейт Чынара. Урматтуу Чынара, чынардай бактыңыз бийик болсун. Кудайым тилегиңизди берсин, жакшыга шер, жамандан алыс кылсын. Кандай арзу тилегиңиз болсо Кудай таалам ошого толугу менен жеткирген болсун. Амин. Manasçılardın keremeti Allah'dan sınoo katarı berilebi, alardın aytkandarını işense bolo uşul tural aytıp beriniz deyt. Ova manasçılardağı Kudayım bermeyince bolboyt. Ошол Кудайым берген үчүн. Анан эми аны шайтан деп айткандагы туура эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок кээде жанагыдай жарымы жалган жарым үчүн жарандардын көөнү үчүн деп кээде мындай бир адамдын фантазиясынан, адамдын мындай бир өзүнүн каалоосу ошого кошулуп кеткен учурда туура эмес маалыматтар кетип калышы мүмкүн. Бирок кандай болгондо дагы ошол манас биздин эң бир даңктуу, барктуу жомогубуз. Бизге бир патриоттуулук тартуулаган ушундай бир жакшы маселебиз. Bir molda davatка чыгууну, алар менен бирге болууну күнөө болот. Бидатта шериктеш болот дейт. Ошол чынбы дейт. Жок, даватка чыккан бидат эмес, дават жакшы нерсе. Ошол даватка каршы болгон кээ бир жамааттар ошолор бидат деп айтат. Ага маани бербеңиз, даватка чыгыңыз, иншалла бардыгы жакшы болот. Жазында наристе күтүп атабыз. Атыны Фирдаус деп ниет кылдык. Аллахтын ысымынын 99 ысымын içinde бар бу мааниси дейт. Жок, анын içinde жок. Фирдаус бул
Beyiştin atı en jogorku darajada beyiştin atı al jakşı at aga koygon jakşı bolot deyt. Assalamu aleykum şeyh, İslam mektebi barby? Menin inim 1-nji klasta tildi ukpayt bolsa aytyp koyuңuzçu bar. Siz muftiyatda mına oku bölüm bar, oku bölüm bizde hazır murdagı zam muftiyibiz, naip mufti Zamir Qari Rakiyev boldu. Ошол jigitke gelip joluksaňız Şeyh Zamir Qariwy sizge oşol mekteplerin daregin berip, mende bulardın darekteri jönde tak malumatım jok bolgan sebepten bul жерden sizge aytyp bere albam. Muftiyattın oku bölümüne gelip kayrılsanız oşolor bardığın inşallah aytyp beret. Tarikat yolu tuğra dedi, tuğra bu dedi, tuğra emespi deydi. Tarikat yolu dağı tuğra, tarikat degen söz oşol Kuday Taalam janqıday bir kantkende takıp oğuloz, kantkende bir oşol paygambarыбыз, sahabalar, tabiinlerдің bir ruhani avalına jetip görөнгөнүбүz кеңейт деген маселеге жооп тапкан аракет кылган жол, ал жолду биз туура деп айтсак туура болот дейт. 8 fevralda deyt. Muna fevral degen sözde içkertүү belgisi var turат go, içkertүү belgisi. Muna oşul içkertүү belgi jön жазылган менен мүчө уланганда алынып калат. Fevralda da öyle жазыла берет. Oktyabrda muna içkertүү belgi kalıp аны koyuş gerek. Kine teatrda paygambarыбыз jönündө şiitler tartkan kino bolot deyt. Bul jönündө menin kabarım jok. Men da hareket kılıp göröйүн, egerde bolsa men barıp görgөнгө hareket kılam. Antkeni alar kanday tartkandыгын görбөй turup kata dep aytуу kıyın bir nerseni. Egerde oşol nerse tuura emes nerse жазылса, anda oşolgo biz karşılık görсөтөбүz. Egerde uşul masele bolsa, men özüm Oktябрь kine teatrına barıp oşol şakirtler meni, ustazlar meni görgөнгө hareket kılam. Çuva kacı sport menen maşıgasızbı deyt. Maşini aydagan sport menen gez-gezde maşıgam, gez-gezde janagıday üyde basıp jügürө turgan janagıday maşine menen gede basımış etip koyom. Anan kalgan sport kitep oku degen sport menen maşıgam. Eger ошол sporttun türüne girsen, keni kebiröler şahmat dele sport deyt eken, men oylойм kitep okugan şahmattan daha paydalуураак, demek ошол kitep okugan dele sporttun bir türü bolsa gerek dep oylойм men. Taykem rak menen oorut aga aytpay koygonбуз, ушул туурабы дейт. Эгерде ошондон бир кыжалат боло турган болсо айтуунун кереги жок. Эгерде айтсаңар ошондон жакында өлө турбайынбы, ошон үчүн Кудайга жакын болоюн, намаз окуюн деп бир акыретке жакын боло турган болсо, анда аны айтканыңар деле урматтуу бир тууганым жакшыраак болуп эсептелет. Oorunu жашасаң өлүм ашкере кылат. Кыяматка барганда ошондо мага айтып койсоңор, мен намаз окуп ана ошону менен бир жакшылыкка түшүп кетет элем, силер айтпаган себептен жүрүп албадымбы деп силерге мындай бир токон аалат кылышы мүмкүн. Ошон үчүн айтып койгонуңар деле кээде иншалла жакшы болот дейт. Денеме ак тактар чыгып, денеме жайылып жатат, врачтар билбей жатат. Кимге дем же дуа салдырсам болот дейт. Номерин бериңизчи. Номуру азыр эме телефонум жанымда эмес. Бул жанагы Ислам университетинде Шамсуддин Кары деген бир каарекебиз бар. Мен устазым болот. Ошол кишиге кайрылсаңыздар иншалла дем салып берсе жак. Шамсуддин Кары. Ана ошол университетте Молда Хашим деген дагы бир устазыбыз бар. Ошол кишиге кайрылсаңыз дагы жакшы болот. Үйлөнгөн мусулманка эмес дейт. Bizniке кыйдырганбыз, 3 жол талак берген, эмне кылсак болот дейт. Биринчиден мусулман кемес болсо никең жүрүбөйт. Бирок нике жүрө турган жанагы дахили китаптан болуп, же Яхуди же Насрани никең жүрөт. Ана нике кыйдырганбыз дегенде ны менен эм менен эмес. 3 жол талак берсең, талагың түшүп калган болсо нике кылганың кыйын. Бирок түшпөй калса бир жөн. Айтор кандай болгон күндө дагы сенин мына бир сүйлөм сурооңдо 99 проблема бар экен. Сен ошол жанагы мусулманка эмес болгон жанагы жубайыңды жетелеп келсең, муногу жекшемби күндөрү Айны көчөсү 31 деген жерде мен саат 11:30 ушундай маселелерди кабыл алам. Ошол жерден сага тереңирээк жооп бергенге иншалла аракет кылабыз, урматтуу бир тууганым. Охо, бул жерде өтө узун экен. Суроо, кээ бир суроолор айтматовдун кыяматында эле болуп калат. Аны окуганга атайын күч керек, дем керек. Ассаламу алейкум шейх, атама дуа кылып коёсузбу? Ооруп атты эле дейт. Дуа кылабыз, Аллах шифа берсин. Аллахумма раббан нас адхибил бас вашфи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаан ла югадиру сакама.
Kээ бир sütü köp ayalдар роддомдо ар ким сураса эле макул деп эмизе берет. Ошол аял күйөөсүнүн уруксаты менен эмизиш керекпи? Ооба, ооба. Аял киши эч убакта сүттү күйөөнүн уруксаты жок эмизген арам, туруус эмес. Анткени ошол сүт күйөө болмоюнча болбойт эле. Ошол күйөөнүн сүттүн ээси болот. Ошол сүттүн ээси эркек ошол уруксаты менен гана эмизгенге туура келет. Болбосо эмизгенге болбойт, уруксат берсе болот. Жана кимди эмизген жазып алыш керек. Анткени сиз эмизген жанагы бала сиздин балаңыздын бир тууганы болуп калат дагы, ага никелешкенге болбой калат. Демек, ошол раваат маселесин тереңирээк билүү керек болот, урматтуу бир тууганым. Чубак ажы эгизбиз дейт, жолубуз ачык болсун деп дуа кылып коюңузчу дейт. Сиздерге жана сиздерден башка эгиздерге Кудай Таалам бакыт таалай берсин. Деги эле Кудайым бардыгыбызды бактылуу кылсын, урматтуу бир тууганым. Сизден сурайын дегеним, сакал тууралуу сурайын деп эч эле сурай албай жүрөмүн. Ушул сабагыңызда сакал тууралуу айтып бериңизчи сураныч. Себеби эртең сапарга Ноокат районуна кетет элем. Сиздин оозуңуздан угуп кетейин. Мен сакал койсом баары эле насаат айтат. Бирөөсү болсо кулактын астынан кой дейт, башкасы болсо ээктин астынан эле кой дейт. Калган адамдар болсо чач менен сакалды бөлүп турган, кулактын ортосундагы сөөк чыгып турган жерден кой дейт. Кандай коерумду билбеймин, бирок сакалым бар. Ушул тууралуу айтып бериңизчи устаз. Сураныч эртең сапарга чыгабыз, дуа кылып коюңуздар дейт. Аллах Таала сапарыңарды бейхатар кылсын, жакшылыкка шерик, жамандан алыс. Кудайым өзүнөн башка муктаж кылбасын, урматтуу бир тууганым. Жаңкы сакал маселесинде сакал коюу эркектерге сүннөт муаккада, аялдарга болбойт сакал койгон, эркектер гана сакал коет. Анан сакал койгондо молдо болсо, аалым болсо ага койгон важыпка чейин бар. Такал ал эмес. Хамбали мазхабындагы аалымдар, башка мазхабтагы аалымдар ал эмес. Ханафи мазхабында жана Закария Кандахлай баш болгон устаздарыбыз сакал коюуну важип дегенге чейин баргандары бар. Сакал койгондо, урматтуу бир тууганым, сакал ушундай бир 4-50 болот. Ал эми муну жаактардын бардыгын аркага тараганда, ошол жанагы жүз жууган чек ара, беттин чек арасынан чыккандар кыркылат. Мына беттин оту булар сакал эмес, ошондой эле мойло муруттагы сакал эмес, муну кыскартып туруш керек. Ошондой эле муну ээктин астындагы жанагы нерселердин бардыгындагы алса болот. Кээ бирөө сакал ушинтип отуруп киндигине чейин уланып кетет, жок ал туура эмес. Ошол моюн тазаланыш керек. Андан сырткары ошол алганда мына жаактары сакал. Ошол жана сакалдын өз түктөрү белгилүү. Ошол түктөр болгон жерден баштап сакалдын бардыгын кыскартып келсе, ага шариат уруксат берет. Анан мынагы бакал деп коет, сакалдын астындагы үстүндөгү бул мойлонун өкүмүндө, бул дагы ошо кыскараак болуп кыскартылганы, урматтуу бир тууганым, макул. Анан сакалды сасытпай, биттетпей, атайын шампунь менен жууп үлбүлдөтүп жүргөн болсо, бул албетте жакшы, сооптуу иш болуп эсептелет. Assalamu alaikum ajım deyit. Biz ipoteka uy algan bolчубуз, азыр эми түшүнүп жатабыз болбойт экенин дейт. Эми өткөн ишке салават, мындан аркысында арамдан алыс болгула. Кудай Таалам жакшылыгына жеткирген болсун. Дайыма келечекке карап умтулуш керек. Эгерде башка бирөөдөн акысын жеп койгон болсоңуз, анда кыйын. Бирок силер акын жеген жоксуңар, акыңарды бердиңер, эми силер башка бир нерсе кылгандын кереги жок. Анткени сүткорлук алдыңыз, ана сиз тиге төлөп турдуңуз. Бирок сизден бирөө сүткорлук алып турса, ошол алган аш акчасын сизге кайтарып бериш керек. Мисалы үчүн, мен жана сен. Мен сенден процентке акча алдым. Ай сайын төлөп берип жүрдүм. Кийин кутулдум. Кийин тооба алып кайткан жокмун. Сага эчтеке бергенге милдеттүү эмесмин. Анткени мен тооба эле кылышым керек. Ал эми сен мага бердиң, менден акча алып турдуң. Сен тооба кылганда, сен алган процент акчаларыңы кайра мага кайтарып бермейинче сенин күнөөң бүтпөйт, урматтуу бир тууганым. Ага тооба кылыш керек. Нуралы деген ат ислам дининде атка киреби дейт. Жок, бул бир аз туура эмес. Анткени Аалы деген бул Азирети Али, шиит багытындагы кээ-бирлер ошону жаңкыдай бир Азирети Алини Кудай деп, анан кээ-бирлер пайгамбар деп айтып алган. Нур аалы деген ошол аалынын нуру деген мааниде болуп кетет да. Ошон үчүн кээ-бир аалымдар аны туура эмес деп айтышат, урматтуу бир тууган. Нур аалы, аалы нур, үмбөт аалы, ошого окшогон аттар. Жөн эле буларды аалы деп коюш керек же, нурулла деп айтып койсок албетте жакшы болот. Анткени улуу жибек жолунун боюнда ол шииттердин таасири бизге тийип отуруп, ошол жанагы үмбөт аалы, нур аалы, анан ошого окшогон рызк аалы, мисалы үчүн рызк аалы деген рызк али.
ошол Алинин берген рызкысы деген ширкат мисалы үчүн Рысалы дегендер бар эмес, Рысалиев дегендер. Ошол рызкы, алы Али. Биз жанагы Рыскулда деп жанагы Аллахтын рызкысы деген ордуна Алинин берген рызкысы деп айтканы дагы туура эмес, урматтуу бир тууганым. Экинчи аял алайын дейм. Жаман жолдон ары болуш үчүн бирок ата-энем менен аялыма билгизбей нике окусам болобу? Жок. Аялыңа билгизбесең дагы ата-энеңе билгиз, анан аялыңа кийинчерээк билгизип аласың. Бирок дароо билгизип айтканың албетте жакшыраак болот, урматтуу бир тууганым. Ассалам алейкум. Унутулуп калган карыздан кантип кутулсак болот? Кантип унутулуп калган карыз дейсин? Унутпай аткан турбайсың, мунусудан айтпайт элең го. Эми кандай болгон күндө дагы ошол божомолдоп берип кутула бересин. Иншалла Кудай Таала бардыгын ордуна алып келет. Кимден экенин билбей калсаң, анда ошол адамдын атынан ошону садака кылып жибересин. Анан Кудай Таалам кыямат ал адамга сооп берет. Ал эми күндөрдүн бир күнүндө сага жолугуп калып туруп, жана карызымды бер деп айтасың, сен атаңа бирөөгө садака кылып койгом дейсин, кайрымдуулук кылгам дейсин. Анан жакшы экен, соопко ыраазымын десе, анда сооп алданан, жок соогуңу башыңа тартып ал, акчамын өзүң бер десе, анда кайрадан чөнтөгүндөн төлөп бергенге урматтуу бир тууганым туура келет. Кола ичсе болобу дейт, кола ичкен эми арам эмес, бирок жакшы эмес. Анткени ошол түшкөн акчанын бардыгы жөөттөргө барып түшүп, андан жөөттөр байып, анан ошол акча менен саңа душмандык кылат. Ар кандай МПОлор, өлкөбүз жок кылгысы келгендер, ар кандай бир мыйзам берип, депутаттарга акча берип коюп, эптеп бир динге каршы келген, элибизди буза турган, бир мыйзам чыгара турган, ар кандай бир жаманап келген нерселердин бардыгы, курал жарак жасап саткандардын бардыгы, жанагыдай гомосексуализм, лесбиянство, ошол сыяктуу туура эмес нерселердин бардыгын киргизип аткан ошо проекттилер, ошо сен ичкен кола менен келип өзүңүн башыңа иш муш болуп атпайбы? Өзүң кылган иш өз башыңа муш деген ошондуктан аларды ичпеш керек. Өзүбүздүн эле суун ичип, өрүктүн компотун ичип, мына азыр доктор Шер деген чыккан өрүк компот. Баткендин өрүгү, бул балыкчынын суусу. Ошону ичсең сооп болот. Мына өзүбүздүн жанагы шоробуз бар, ошону ичсең сооп болот. Ана эмне кыласың? Бирөөнү өзүң билип билбеген коңоздун жанагыдай бир кабыгынан жасаган бир Кока-Кола деген бир болбогон ичимдикти. Чубак ажы, сизге чоң рахмат кеңешиңизге. Биздин үй бүлөбүзгө наристе келсин деп дуа кылып коюңузчу. Марс Айнура дейт. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a. Кудай Таалам Марс менен Айнурага ошондой эле бардык жубайларга салих перзенттерди берсин, агарган куулдарды, кызарган кыздарды берип, Кудай Таалам алардын жамандыгын көрсөтпөй, элге, жерге, динге кылган перзенттер менен перзенттүү болуп, ошолор туура багып, анан мамлекетке бир элибизге, жерибизге пайдалуу жаран болгонду Кудай Таалам насип кылган болсун деп иншалла тилек кылабыз. Андан кийинки келген суроолорго мисалы үчүн көңүл бура турган болсок, бул жерде айтат: биздин айылда 2 дааватчы якыншик, инкаршиктерге кошулуп кетти. Буларды кээ бир адамдар муртат дейт. Жок, муртат эмес, булар деле мусулман, биздин бир туугандарыбыз болгону. Ошол кээ бир маселеде өтө тереңирээк түшүлүп, мындай бир фанатизм десек бул, чыныгы фанаттар мына ушулар мындай кээ бир маселени түшүнбөй туруп ошого каттуу амал кылган, рызкыны Кудайым берет деген түшүнүк баарыбызда бар. Бирок Кудай Таалам ошону себептер менен берем дегенди түшүнгүсү келбей, түздөн түз эле бере берет. Эч кандай жумуш кылбай койсок, иш кылбай койсок деле боло берет деген маселени айтышат. Ошондуктан ал бир туугандарга түшүнүү менен мамиле кылып, жакшы мамиле кылсак бардыгы ордуна келет иншалла. 39 жаштамын, турмушка чыга элекмин, кантип бактылуу боло алам дейт. Сауле дейт. Мына тамгалардан мен байкап атам, казак бир туугандардан да каттар келип атат. Сауле, турмушка чыгыңыз, жалгыздык жаратканга жарашат, бизге жарашпайт. Ошондуктан мындай бир тандай бербестен тандаган тазга жолугат дейт. Истихара окуңуз, ошол жуучулар келген турмушка чыгыңыз, экинчи болуп деле, үчүнчү болуп деле, азаматтар көп, казакта деле, кыргызда деле. Анан ошентип бактылуу болуп кетесиз иншалла. Эч убакта бакыттын эрте-кечи болбойт, ийгиликтин эрте-кечи жок. Кудай Таалам бакыт берсин сизге. Дуа кылабыз иншалла. Кудай Таалам жакшылыкка шерик, жамандардан алыс кылсын деп Кудайым бакытталай берсин. Али Мухаммад деген ат жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Али Мухаммад деген бул туура, анткени Азирети Али жана Азирети Мухаммед пайгамбардын аттары. Али Мухаммад дегенден көрө Мухаммед Али деп айтсаңар түзүгүрөөк, анткени Мухаммед пайгамбардын аты биринчирээк айтылгандыгы жакшыраак деп айтар элем мен. Ассаламу алейкум. Жумушумдагы балдар кумар оюнун ойноп жатышат, кантип токтотсо болот?
ошол кумар ойногон компьютерди акырын бузуп коюш керек, же светти өчүрүп коюш керек, же ошолорду айтыш керек, түшүндүрүп. Кээде карта ойноп кумар ойногондор бар. Анан ушул кумар ойун арам экендиги туурасында аят хадистерди апарып көрсөтүп берип, ошолордун тапкан арам, убактысыз арамга кетип атат деген түшүндүрсөк, иншалла бардыгы жакшы болот. Менин апам тахажжуд окуйт, адамга кандай пайдасы бар дейт, кылган дуасы кабыл болот. Тахажжуд окуган адамдын дуасы кабыл болот. Анткени Кудай Таалам кимде ким түндө туруп дуа кылса, ошол дуасы кабыл болот деп айтылган. Мен кана түндүн акыркы 3/1 бөлүгүндө сурай тургандар барбы, дуа кылгандар барбы, күнөөсүнүн кечирилүүсүн тилегендер барбы деп Кудайдын өзүнүн ырайымы келет. Ошол ырайымы келген, рахмат келген учурда адам туш келип калган болсо, дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Балким ошол мурдуңар менен тынып, бутуңар менен басып, ырыскыңар кенен болуп тургандыгынын өзү ошол энеңиздин сизге кылган, силерге болгон дуалары деп биз ойлосок албетте туура болот. Кайсы күчтүү сүрөлөр бар, Фатихадан башка дагы өзүнө дем салып тазаланыш үчүн дейт. Эң күчтүүсү Фатиха. Эң күчтүүсү Фатиха, андан башка Кур'ан-ы Каримдеги билген сүрөнүн бардыгын окуп дем салсаңыз, иншалла бардыгы жакшы болуп кете берет. Урматтуу бир тууганым, бир бауырум. Банктан карта алып, акча салып иштетсе болобу? Себеп бир алым айтты. Картага салган акчаң банктагы акчаларга аралашып, кредит жана башкаларга аралашып кетиши мүмкүн дейт. Эми талаш маселе болгондон кийин ошол кээ бири болот, кээ бири болбойт деп маселе этиетирээк болуш керек. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол банкка аралашпаган албетте колдон келсе жакшыраак. Анан бул маселе боюнча дагы тереңдеп изилдеш керек. Анткени мен акчамы жанагыдай бир сүткорлукка бербейм, башкага бербейм, болгон сактаган гана берем дегенде, ошол жерден башка жерде сактоо кыйын болуп калса, анда сактасаңыз бир жөн. Бирок үйгө деле сактай берсеңиз боло бере турган болсо, анда банкка сактабаганыңыз жакшыраак деп айтып берер элем мен. Кумар деген ат мусулман атпы? Ооба, кумар деген мусулман ат, бирок бул жерде жана арам оюн кумар эмес, бул кумарлуу болсун, жашоого кумарлансын, намаз окугандан кумарлан, ошондон ырахат алсын деген мааниде бул аттарды жамандап айтканыбыз туура эмес. Ассаламу алейкум. Багымдат намазда уктап калсак, кайсыл убакытта каза кылып окуса болот дейт. Күн чыккандан кийин каза кылып окусаңыз боло берет. Те кыяматка чейин ошол багымдаттын казасын убагы боло берет. Ассаламу алейкум. Ломбардтан машине сатып алса арам эмеспи? Болбойт. Туура эмес, анткени алар ошол сүткордукка алып, жанагыдай төлөй албай калгандар, байкуштун машинеси калып, аны ошол кымбат акчага сатып алган себептен ал туура эмес. Перизат деген атты койсо болбойт деп уккам. Эмне үчүн маанисин айтып бериңиз. Периште дегенде эле маани, периштеде күнөөкөр, күнөөсүз дайыма ибадат менен жүргөн кыз болсун деп коюлунган ат. Эч кандай андан жаман нерсе издебеш керек. Перизат деген кыздарга коюлунган жакшы аттар, эң бир жакшы аттардын бири деп айтсак туура болот. Бизге келген каттардын ичинде кээ бир суроолор узунураак экен, аларга мен ойлойм башка убакытта жооп берүүгө аракет кылабыз. Айбийке деген атты маанисин айтып бериңизчи дейт. Ай деген ай, бийке деген кыз деген сөз, айдай сулуу кыз болсун деген маани. Бир киши мас абалында аялына талак берсе, эртеси өзүнө келгенде Алладан кечирим сурап, аялынан кечирим сураса не болот? Түшөбү же кандай дейт. Албетте талак берген күнөөсүнө Кудайым кечирсе кечирет. Бирок талак эгерде туура айтылынып калса, түшүп калуу коркунучу бар. Бирок түшкөн түшпөгөндүгүн такташ керек, урматтуу бир тууганым. Уурдап келгенин билип туруп сатып алса кандай болот? Арам болот. Ал өтпөйт. Мисалы үчүн бирөө ушул күрүшкени уурдап келип сатканын билсеңиз, анан билмексен болуп сатып алсаңыз, ошол буюм сиздик эмес болуп эсептелет дагы, ошол буюмду колдонгон сизге арам, урматтуу бир тууганым. Демек сиз ал бирөөнүн буюм, анткени хадисте айтылынат, La tabi ma laysa indak, özüngde жок нерсени, өзүң эйлик кылбаган нерсени сатпа деген осуят бар пайгамбарыбыздан. Демек сен анын анык эмес экенин билип атасың дагы, ошону алып атасың. Демек сен арам ишке шерик болуп атасың. Кылган ишиң арам, урматтуу бир тууганым.
Kızım Yasmina 6 ay boldu, azan çakırıp koygan emes, beş nerse emespi? Atı jakşı azan emidel ayttırgıla, iyigilik nerte keçi yok degen masele. Uşul ele sürötte janağı mas talak bergen deyt, keçirim suragan jok deyt, birok mastın talak ötөp ötpöybü degen masele deyt. Hanafi maskap boyunça mastın talagı tüşöt, egerde aram nersede mas bolsa, al emi İmam Kuduri, İmam Tahavidin, oşondoy ele Osman imperiyadağı bütünde Hanafi alımdardın bardığının pikirinde mastın talagı tüşpöt dep aytılınat, birok men uşul boyunça Maulana Şeyh Kavsari'nin dağı fatvaсын okuğum gelip jüröt. Anan al emi Maliki Şafi Hanbalilerde mastın talağı tüşöt dep, tüşpöt dep urmatlı bir tuğanım aytılınat. SMS menen talak tüşövü, men palança palançayı ve palança sağa talağındı berdim boştum dese, tüşöt egerde erkektin özünden жазылып ayalga jetip gelse, oşor menen talak tüşüp kala durmatlı bir tuğanım. Bul boyunca SMS talak tüşövü degen atayın çoğun bir görküm makalağız var. Oşol makalany Baktuluk'un formulası degen kitabimizden okusaňızlar oşondoy ele Play Market'e girseňizler de oşol jerde oşol masele inşallah geňir aytılıngan. Men salıkçı jana ekonomist kesibin okup jatam. Salıkçı kesibi para menen bolot, aylığı az. Ekonomist bolup bankta işlesem bolobu, bolboso başka kesipke kotoroyum, ekinci kursmun sunuş berseňiz deyt. Emi salıkta işlegende sözsüz aram boluş şart emes, balkim bir gün bolboso bir gün salıkta işlegenler tuğra iştep, adal iştep, mamleket bayıp akça genen berse, emne üçün parası çok? Çok, oşol para kor jerge barıp sen oşolordu paradan alыс kılışın gerek urmatlı bir tuğanım. Ekonomist bolgon ötö jakşı masele, ekonomi sözsüzde bank işte şart emes, başka işlegende de bolot. Sen okup atkan ilim jakşı okuy ber, bolgon dindi bekem üyren, bardık oruna gelet inşallah. İnim içet, barın kılıp gördük, davatka da jibergenbiz, emne kılış gerek de dua kılgıla. Dua kılsaňar inşallah bardığı kabul bolat urmatly bir tuğanım. Bul jerde uzunrak sura eken, uzunrak surany barın kийинке kaltırabız. Assalamu aleykum, birinci ayalı, ekinci ayalın bar ekenin bilip ketip kalsa emne bolat de, ketip kalat, anan kayra gelet batpay kalan törkününü degeli ekinci ayal algandaga karşılık görsötüp, albatta kızganyç degen jakşı, birok aşıp ketpeş gerek. Anan ekinci ayal algandyk üçün men ajıraşam ketem degen, bul albatta ayaldın kızganyçy kılgan aytkan söz tuğra emes. Antkeni kaçan sen erkekte özüňe toluk türde mençik kılıp aldың eleň degen suro gelip takalat da. Oşol üçü erkekler ekinci ayal alganda oşol birinci ayaldy bagala turgan bolsa, ekinçisin baksa kolundan gelse alış gerek. Anan bir ayalda ele bagalbat, anın köңülün kötörө albayt, anan ekinci ayalda alam degen erkeklerge jok sadaga saňa bolboyt, sen jönüne jür, saňa jaraşbayt dep aytış gerek. Anan uşundaýyn bizdin kırgız erkekleri göp ketilgertedelle kırgız baysa katyn alat dep oşol baylyk düşünböy kaldy, jaman bir Audi satıp alsa, je Moskvaga hareka iştep gelip çöntögünde bir $100 aşça bolup kalsa ele, oşonu men ekinci ayal algan hareket kılıp kalat, özünün janagıday uulnaty juratbek, üýünde bir urtam ayran jok degende ele gep bolup turat azır. Menin atım Ayzat, üýdegiler Ayzada deşet, күнөө emespi, күнөө emes. Uşul attardy kayra suroo kılıp jönötü menimçe jakşı emes. Antkeni bardygybız ele oşol attardy mындай joru olturup alsak, anda wagt kayaka ketip kalat, atty oşo kim koýuşundan surap alış gerek manisin. Dostor iki komandaga bölünüp ortaga aş koyup jese bolobu deyt. Jok, kumar bolot, андай emes. Dostor bardygy çogulup, iki komandadan tıyın çogultup durup, anan oşo kim mutsa, ultulsa da çogu jeybiz dese bir jön. Birok utulgan komanda aş beret dese, tamak nakçasyny töleyt dese, anda bul nerse urmatly bir tuğanım kumar bolup esepdelip şariat boyunca tuğra emes. Je üçkö bölünüp durup bir bölük oýundabayt, iki komanda oýnap utkany nime kılat, je janagı sorun sayıp beret. Başka bir sorunçu olsa bir jön. Anan birok iki komandadan akça nime bir akça çıgarıp, jengilgen adam akça çıgarıp oşol kılat turgan sorun sayıp beret dese, anda bul nerse urmatly bir tuğanım kumarın dal özü esepdelet. Halal kalbasa jese bolup, albatta halal kalbasa jese bolot. Bul boyunca şul jerge Mıktыбек Arstanbek gelip surooga çıkkanda şol jerden berseňer sizlerge oşol halal kalbasaların tizmesini inşallah aytyp beret.
nandı teskeri koysa emne bolot deyt. Nan teskeri koyulup kalat. Saltыбыз, atatыбызda nandı teskeri koyбойт. Nanga urmatçı boluş gerek. Nandı tebelegen, kordogon jakşı emes. Şondoy ele kebir alımlar nandı bıçak menen kesken dagı jakşı emes dep aytkandары бар. Antkeni nandı kol urmattap kesiş gerek. Bıçak menen аны kıynagılap kesken toora emes deyt. Birok janagı bölkön nandardı albatta kesken bir jön. Anan dagı bir mesele nogu nan jabıp atkan nabайчылар kebirleri janagıday çoçkonun janagıday jününden jasalgan janagıday bir şotkalardı paydalanıp nanın betine janagıday may süykөйт eken uşul aram bolup kalat. Ошондуктан алып аткан кистилерди караш керек. Эгер çoçkonun tügүнү жасалган болсо анда ошол aram bolup kalat. Аны колдонгонго болот. Урматтуу бир туугандар, адамдарга берип аткан тамак ашынын адалдыгына бардыгыбыз майны беришибиз керек. Анткени пайгамбарыбыз айтат, эгер адамдын жеген тамак aram болсо, ичкени aram болсо, кийгени aram болсо, анда анын дуасы kaydan kabul bolsun deydi. Assalamu aleykum. Kilem satkan jerde namaz okugan, sünnet koygan baldar ortomçular köp koşup satışat aram emespi deydi. Aram emes, alır daldalçılar eken, siz barıp özüne alan hareket kılыңыз anda, yok men bunu kalam, men munday kılam dep hareket kılыңыз. Ortomçu ekenini bilseniz ortomçuga mani berbey koyuңuz. Urmatlı bir tuğandar oşentip bizge bölüngen uwakıt da özünün soňuna gelip jetti. Kuday Taalam ukkan meselebizdi ugup, düşünüp, tuura düşünüp, tuura amal kılıp, andan keyin başkalarga tuura jetkirgendi Kuday Taalam nasip kılgan bolsun. Kudayım jakşılarga şerik, jamanlardan alыс kılsın. Ovas, oma tayvas taalay versin. Orugandarın bardığına şifayı acil versin. Kuday Taalam tilegibizdi kabul kılıp, bir Allah akidasına girip Kudayдын kulu bolgandy Kudayım nasip kılgan bolsun. Al эми dinibizge jamandyk kalap, oýlanbay süýlegende Kuday Taalam oyuna, akıl esine tüzdük berip, tuura meseleni kozgogandy Kuday Taalam nasip kılgan bolsun. Keyinki jumadan tüz efirden görüşkөнгө çeyin. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuhu.